Айдарбек Сарманбетов. Мал кеше. Ал 30-дан ашқан өзі құрдуулардан эч деле айырмаланбаған көптің бири. Өңү деле жугумсуз, пакене бойлуу, арык чырай эркек сөрөй. Дулдуюп, өзү менен өзү жүрө берет. Эч ким менен иши жок. Мейли атасыбы, кошуна курбуларыбы, ага баары бир. Эч кимин көчөдөгү чоочун бей тааныштардан жакын санабайт. Өзүнөн башка адамдар барбы, жокпу, өлүп атабы, жер астын үстүн түшүп кыямат кайым келдиби, баары бир тең. Бирөөгө боор тартып, же жакын санап ийилип койбойт. Өзү болсо болду. Жарытып деле ойлонбойт. Мээси бош, көңдөй. Чөнтөк телефонунун же плееринин сайгычын кулагына сайып алат да, кереэлден кечке көчөдөбү, жумушунда же үйүндө болсун, жада калса жатканда да анысын албайт. Ызы чуулуу, тажатма, чет элдин музыкасы кулагында жаңырган. Алардын эмне тууралуу зар какша урдап жатканын деле түшүнбөйт. Түшүнгүсү да келбейт. Тилин билбесе, балейин түшүнмөк беле. Тек кулагы бош болбой бир нерсени угуп турса болду. Ансыз өзүн эч элестете албайт. Тим эле ашынган баңгичедей, бузулуп, андан саал ажырады дегичекти жинди болуп кетет. Кайсалактап, жинденип, котурмасы кармап калат. Мындай көңдөй мээ, киши сөрөйлөр кийинки кездери көбөйдү. Көчөдө, окуу жайларда, автодо тургай өкмөт парламентке чейин жайылып кетишти. Кенедей бир акыл жугузайын деп, акыл насаат сөз угуп, китеп окуп коюшпайт алар. Цивилизация менен техниканын тескери баратышынан жаралып калган мутанттарбы, же бүт дүйнөгө жайылып кеткен компьютер желесинин чымын туткунубу, мындай адамдык касиеттин куружалак, баш териси тескери капталган зомби арбак кишилердин барган сайын саны артып барат. Бу бир нерсе менен алып урушкансыган Марлендин жарыткан деле иши жок. Сурагандарга техникмин деп коет. Балейин техникиби? Мектепти элдир-селдир бүткөндөн бери китеп кармаган жок. Атасы жетилеп барган политехке өтпөй калып, үйүнүн жанындагы электр тармагынын райондук мекемесинде монтёрдун жардамчысы болуп жүрдү 2-3 жылдай. Болгон билими ошол. Анан каалгасында илинип турган жарыяны көрө калып, областтык театрга жарык техникинин жардамчысы болуп алган. Жанга тынч, баары жогу менен эч кимдин анчейин иши жок. Ага ошол эле керек. Ким бирөө аны жемелеп, акыл кеңеш айтып, мажбурлабаса болгону. Театрда кайсыл бир оюндар коюлганда сахнага ардамилерди ташышып, коюшуп, устаты жумшаган жакка барып, айтканын кыңдебей аткарып коет. Техниктин зарылышы чыгып, же башы ооруппу, ал ыраа көрсө оюн жүрүп жатканда жарыкты улам алмаштырып коюп күн өткөрөт. Болгон ошол. Ага иштин ыраа көрүлбөгөнү, сахнадагы оюндун маанисине жарыктын түсү шайкеш келеби, окуяга, каармандардын образдарына кошумча болобу, болбойбу, жарыкты каалаган учурунда шарактатып түсүн алмаштырып коет да болду. Кулагында өз кусаматы жаңырып жатса, оюндун маани маңызын кантип уксун? Иш эмне? Ошондон улам айла кеткенде гана ага кайрылышпаса, анын зыяндан башка пайдасы жок. Атасы эмгек сиңирген геолог, иш билге, кесиптештер арасында кадыр барктуу адам. 80-жылдын башында бүт дүйнөгө коммунизмди орнотуу идеологиясына жан дилинен берилген ал. Туңгуч балалуу болгондо Маркс менен Лениндей акылман, жарды жалчыларга күйүмдүү адам болсун деген тилек менен экөөнүн атынан Марлен атаган болчу. Жалгыз баласынын эми минтип, жан жүрөгүндө ныпым оту жок, элге жат, тирүү өлүк болуп калат деп түк ойлогон эмес. Эс тарткандан эле көпчүлүктөн обочолонуп, бөлмөсүндө кереэлден кечке телевизор тиктеп жата берээринен аны буюрса чыгармачыл адам болот го деп көңүл жооткоткон. Түгөлбай же Айтматовдой чыган жазуучу, Алыкулдай акын, же Муратбек Рыскуловдой театрдын, не болот Бейшеналиев, Сүймөнкул Чокморовдордой кинонун атактуу артисти, Айтиевдей сүрөтчү болуп кетсе жаманбы? Андай болсо эле жыргатпадыбы? Жок, ал үмүттү акталбады. Баласынын жалаң чет элдик музыка, шоу телеберүүлөрүн гана көрөрүн байкап, кабатыр тартып, кыргызчаларды көрүп, өз элиңин тилин, салтын билип, жакындасаң боло деп көрдү эле, оолу «На чёрт они мне нужны, эти бараны» деп салса болобу? Мындай түркөйлүктөн каны кайнап, тут тугуп, элсиз эч бир адам болбосун, кийин жалгыз калып, жолбун иттей каңгып, элден чыгаарын, адам баласы үчүн андан ашкан трагедия жоктугун зар какшады эле, кулак кагып да койбоду болу. Кийин деле ошол акыл насаатын эч жуутпады. Башка балдарчылап, мектепке, кийин эс тартканында деле 1,5 тең тушта күтпөдү. Кыз жандаганында кой, ушул жашына чейин бир ургаачы аттуу менен ымалашып, сүйлөшкөнүн көргөн жок. Бирин да жанына жуутпады.
Эркектик касиетинен ажырап калганбы деп да шекшип, коркуп кетет кээде. Эми торпоктой немеден аны кантип сурамак? Сураган менен айтмак беле бул дейди. Оозуңду ошто карата ойлоноор турган иш. Балким ушинсем кичине болсо да ойлоноор деген үмүт менен энең да зарлап жүрүп арманда кетти. Мен минтип оорукчан болуп, эртелеп пенсия свалкага чыгып калдым. Көрөрмөн, көрүм жакын. Келин алып келип, жок дегенде мени неберелүү кылсаң болот. Элдин балдарындай деп да көрдү эле. Зачем плодить смертных? Ведь они все равно помрут, деп ооз ачырган. Эйгеле сол. Балалуу болуу деген тукумлантуу, жаңы адамды жаратуу. Жашоонун мыйзамы ошондой. Уланып турушу керек. Биздин ата-бабаларыбыздын, менин, өзүңдүн тукумуң үзүлүп калбайбы? Жер үстүндө тукум калтыруу ар бир адамдын эркек болобу, аялбы, баарынын милдети, деп күйүнгөнгө да муйуп койгон жок. Колун шилтеди да тул-туяк коркутуп, эшикти карс жаап кете берди. Бир өзүнүкү туура дагы. Ошону менен аталык арманы дагы да ырбап, күйбөгөн жери күл болуп, үмүтсүз кала берди. Кийин таалим-тарбия сөзүн да айтпай калды. Укпас эмне? Ушуга кор болгон кайран сөз. Тукуму курут болот экен. Кайдан канты ушундай мал болуп калды экен баласы? Ооба, мал. Анын басып туруп, акыл ой буйрбаган айдатма малдан эмне айырмасы бар? Эч кандай. Бул керт башынан башканы ойлобогон, бирөөгө эч күйүмү жок, баарга кайдыгер, курсагы эптеп тойгонуна шүгүрчүлүк кылып, күн өткөрүп, эмнеге жашап жүргөнүн, эртеге кандай өмүр кечирээрин, адамзаты, дүйнө менен эч иши жок, келечексиз неменин малдан эмне айырмасы бар? Тобу, ушундай да макул, көрпенде болобу? Ал кантип ушундай тоң акыл, жан отсуз болуп кайдан чыкты? Баласы балакат кезинде апталап, айлап кеткен кесиби каскак болду экен. Анда деле ага дайым ашыгып, көргөн күнү алган тарбиясы кантип жатты экен деп санаа тартып, ашыгып келчү эле го. Күн санап турчу эмес беле? Баламы эптеп тезирээк жетсем экен деп. Жакшы эле бала бакчасына, мектебине чейин каттап, акыл насаатын айтчу эле го. Же аялы сакиштен кеттиби? Ал деле үстүнө үйрүлүп түшүп, көзгө басар жалгыз балам деп, мээр отун төгүп турчу эле го. Ал да кетти байкуш, 40ка жетпей армандап. Тукумунан тура ал, аккан деген оорусу. Канчалык жандалбас кылып, дарланганы менен күндөн күнгө сүлдөрү качып, көз көрүнө соолуп, көзүн жалдыраткан бойдон үзүлүп кете берди. Ошондо да алсыз колдору менен баласын бооруна ысык кысып, мойнунан, кежегесинен шуулдата жыттагылап, кан жанынан жаралган жылдызын кыйып кете албай, катуу кыйналды Раматлык. Ошол баласынын барманы ушу. Аны ашкер эркелетип алышканбы? Ким билсин? Дымагы да, мээсинде мыдыры да жок. Баласынын азыркы мал абалын сакиштин көрбөй калганы рас болгон экен. Жүрөгү жарылбаса да мээ кайгы болуп, өтмөгү туурулуп эле анын. Энеге баласынын башсыздыгын көрүүдөн ашкан азап барбы? Балким келечегине, ишинен өскөнүнө керек болот деп баласын орусча бакчага, орусча мектепке беришкенинде болсо керек бул. Бузуктун башы. Ал кыйналбасын деп үйүндө да орусча сүйлөшүп, дилин жат кылып алышкан окшобойбу? Бүгүн да Марлен ишинде илмейип, көрүнгөндү көлөкөдө ээрчип, кол кабыш кылып жүргөн. Кулагында баягы телефонун сайгычы. Бир кезде анысын бирөө жулуп алганда, жалгыз бактысынан ажырап калгандай, жаны кашайып, жеп жиберүүчүдөй жалт караса, маңдайында директор туруптур. Ой, деги ушунуңду азга болсо да, кулагыңдан алып, телефонуңду карап коюп турбайсың бе? Жынатан бери кошуналарың сага кайра-кайра чалып ала албай жатышат. Мен да, деп опулдап алды да кайра тез эле негедир аны аялуу карап, баштагысындай каарып кууруп кубалап жиберген жок. Мариш, келчи бери, деп жумшак сүйлөп, жеңден тартып, каруудан ала жетелей четке чыгарып. Сен эми жаш бала эмессиң. Кайрат кылгын. Кудайдын жазганы экен. Атаң кайтыш болуп калыптыр. Кошуналарың чалышты, деди жай. Бар, үйүңө бара бергин. Марлен анын айткан сөздөрүнүн маанисин жетик түшүнгөн жок. Кайтыш деген сөздү мурда угуп билбесе, кайдан билмек? Бирок чоңунун айтканын аткармакка гана үйүнө жөнөдү. Анан эмне кылмак? Баштыгынын сөзүн эки кылбай аткаруу керек да. Марлен атасы экөө 5 кабаттуу Хрущевканын 2-чи кабатында турушчу. Ал 2 бөлмөлүү батирде атасына жаш адис, жаңы үйлөнгөн жубайлар катары T60-чы жылдары ишинен беришкен. Алардын болгон мүлкү ушул болчу. Үйүнүн эшиги алдында топурашкан жоон топ адамдарды көргөнү менен таназар алган жок. Кошуналар экен, чоочундар да жүрөт.
2-3тен топтолушуп турган алар Марлен жакындап келгенде ага жапырт тигилишип, жол бошото беришти. Ал үндөбөй үңкөйүп үйүнө көтөрүлдү. Булардын эч кими менен эч качан саламдашып сүйлөшчү эмес. Бул жолдо ошентти. Өңдөрү жылуу, бейтааныш кошуна аял кесектер да тепкичке топурап туруп алышыптыр. Алар менен ишемне. Батирдин эшиги ачык экен. Жардам турушкан кишилерди аралай өтүп ичкери кирсе, диванда эски одеялын жамынып жаткан атасын 3-4 эркек тегеректеп алышыптыр. Орундукта олтуруп, солдойуп турушкан, баарынын сабыры сус. Атасына келишсе керек, ооруп жатпады беле. Марлен аларды аралап өтүп, өз бөлмөсүнө кирип кетти. Кулагында музыкасы жаңырып, тигилердин көбүр-шыбырын уккан неткен жок. Ал көнгөн адатынча телевизорду күйгүздү да, керебетине чалкасынан жата кетти. Ошондо гана ал ишине кетип жатканында атасынын алсыз: "Мариш, бүгүн негедир жүрөгүм катуу лакылдап жатат. Скорый чакырып койчу" дегени эске түштү. Ушинтип эле экилене бересиң" деген кыязда ал атасын жактырбай, "Эднисам жок" деп күңк эткен. Атасы ага 50 сомдук сунуп, "Үйдөн чыгарың менен дароо чакырчы скорыйды. Тезирээк. Унутуп калбагын дагы" деген энтигип. Ал өтүнүчү такыр эсинен чыгып кеткен тура. Мейли, эртең деле чалып коет скорыйына. Кудай алмак беле. Бир маалда көбүр-шыбыр күчөп, кимдир бирөө үңүлдөп ыйлагандай болду. Анан эшик шарт ачылып, "Ай, бул акмактын жатканын кара. Ой, тур" деген бет маңдайындагы кошуна чыңалган чаначтай семиз эрмек кыжылдай кирип келип, "Ташта чайышыңды" деп кулагындагы сайгычын жулуп алып ыргытып жиберди. "Ты Марлендин куйкасы курушуп, мушташа кетчүдөй опурулду. "Чё тебе надо?" Эрмектин оозунан сөз түшүп, кара көк тарта жарылып кетүүчүдөй туттугуп, саалга көзүн алайта үнү буулуп калды да: "Эй, сволочь, ит! Атаң өлүп калды. Твой отец умер, понимаешь?" деп тигинин акылына жетпей жатабы түшүнсүн дегендей орусчага чала сүйлөп жарылып кетти. Марлендин оюнун баары алып ыргытылган сайгычты болуп, кантип аны тезинен ала коюп кайра кулагына сайып алуунун аракетинде болчу. Тигинин каскагына жанчыга кашайып турган. "Ну и что умер?" деди ал көзүн акшыйтып эрмекке. "Я что ли виноват в этом?" Эрмек анын артынан баласына кайрат айталы деп баш багышкан кошуналары эмне дешерин билбей, үнсүз мелтейип, дел болуп калышты. Марлендин кылыгы алардын акылына сыйбай турган болчу. "Тобо, ушундайда макул, мерес бала болобу?" деген ачуу ой баарынын дилинде мыктай кадалып, таң калып турушту. Өлдү. Ну и что? Мен эмне кылайын? Марлен үтүрөңдөп, тегилер түшүнсүн дегендей кыргызча чалып булдуруктап, сайгычын жерден алып кулагына сайды. "Ой, бу ата. Акмак турбайбы анык?" Адатынча алгач эрмек күйүп кетти. "Эй, мен сага атаң өлүп калды деп жатам. Понимаешь? Понимаешь ты это? Отец умер. Өлүп камылгасын көрбөйсүңбү? Көмбөйсүңбү атаңды?" "Ча, как? Обязательно мен, что ли? Көмөт." Марлендин жаны да кашайды. Анын бейгам жашоосун тынчын бузуп жатышса, кантип жинденбесин? "Все набросились на меня, как собаки." Коңшулардын да чыдамы түгөнүп кетти белем. Эрмектин артындагы мурутчан жашыраагы жолунуп келип, жатмаккабы же олтурмаккабы керебетине бурула берген Марленди артынан желкеге бир чапты. "Ким билет сага, Атаңды көмөлдөп сага жан тартып келген бизби? Акмак." Марлен колдору менен башын катап олтура калды да: "У, суки!" деп ылажысы түгөнө ызалуу үңүлдөп ыйлап жиберди. Ал атасынан айрылганына эмес, мындай кордукту өмүрүндө биринчи жолу көрүп жатканынан жаны ачынып кетти. Ага ушунча жашка келген эч кимдин колу эмес, сөзү тийген эмес болчу. Катуу шапалак тийген кечегеси аябай ачышып, көзүнөн от чагылыша түшкөн эле. "Ай, кой болду. Жөн, акмакка теңелип, мындан пайда жок экен. Такыр эле мал болуп калган турбайбы? Арбак үчүн өзүбүз расимибизди жасайлык" деген эрмек менен дагы бирөө ортого түшө калып, тигини артка итерип, баарын сыртка чыгарып кетти. "Жакшы киши эле байкуш. Атасын тартпай калган турбайбы? Бул макулук. Мал. Анан ушунуку жакшыбы? Аяп келсек кайра бизди тилдеп." "Тобо, ушундай да болот экен, Кыргыз болбой калган турбайбы? Ит. Мындай баланын баарынан жогу." Кобуранып, жаны кейген көпчүлүк топурай чыгып кеткен соң, жаны себала түшкөн Марлен желкесин кашыгылап бир азга турду да, жаны жаяла кайрадан керебетине сулай жата кетти. Элдеген эл эмеспи?
Кошуналар түп көтөрүлө колунан келгенине чуркап, жайын каздырып, акча чогултуп, маркумду эртеси эле эптеп көмүп коюшту. Аныгын ким билсин? Балдар үйүндө өсүп, туугандарын билбей калганбы, же аларды табууга ниеттенип, чыгынган эмеспи, маркумдун жакын туугандарынан бир да бири келишкен жок. Оолун эстеп, жаназасына тургузуп, топурак салганга да чакырып коюшпады. Көргөн уккандардын баары андан түңүлүп калышкан болчу. Андай мал киши арбактан айланып кетсин деп жээрип коюшту. Атасы каза болгондун эртеси эле Марлен күндөгүсүндөй таң эрте маркумдун сөөгү чыга электе эле ишине кетип калган. Аны көргөндөр жеткизишкенби, директори кабинетине чакырып алып: "Ай Марлен, балким акчадан кыйналып тургандырсың, Сага оор болду. Театрда иштегендердин атынан сага жардамыбыз болсун", деп колуна конверт карматты. Бара кой. Атаңды жайына тапшыр. Сыртка чыгып, кечээден бери наар албай калгандан курсагы каңтарыла ачып, жакынкы ашканага ашыга жөнөдү. Жолдо бара жатып директор берген конвертти ачса, бир топ көк, сары акчалар экен. Кубанып кетти. Буюрса бир топко чейин ач калбайт экенмин. Атасы өлгөн жакшы болот турбайбы? Деп ойлоп койду.